Саламатсыңарбы кымбаттуу 9 класстын окуучулары? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабагыбызды Жусуп Баласагын бабабыздын накыл сөздөрү менен баштаймын. Улуулук акыл эстин натыйжасы, а билим улуу иштин дарбазасы. Билим тизгин алга көздөй сүйрөгөн, адымдай бер ал көрсөткөн жол менен. Билимдүү аз, эң арбын билимсиздер, акмактар көп, эң эле аз илимдүүлөр. Наадан көрбөйт сокуранда көкүрөк, ач көзүңдү, билимге умтул тезирээк. Мына ушундай жагымдуу сөздөр менен сабагыбызды баштайлы балдар. Барыңар китеп дептериңерди алып, сабакка жакшылап көңүл бөлгүлө балдар. Бүгүнкү өтүлө турган жаңы темабыз селекциянын заманбап методдору деп аталмакчы. Анда сабактын максаттары менен таанышып алгыла. Селекциянын заманбап методдорун пайдалануу кандай максат менен жүргүзүлүп жаткандыгын билесиңер. Трансгендик организмдер кандай организмдер экендиги жөнүндө маалымат аласыңар. Ошондой эле сабактын жүрүшүндө генетикалык инженерия, трансгендик организмдер жана биотехнология илимдери жөнүндө маалымат аласыңар. Алгач генетикалык инженерияга кайрылалы. Жер бетинде калктын санынын көбөйүшүнөн адам баласы тамак аштын жаңы булактарын издегенге мажбур болууда. ДНКнын түзүлүшү, гендик процесстер изилденгени селекцияны дагы бир метод менен жабдыды. Генетикалык инженерия керектүү сапаттары бар ДНК молекуласын конструктташтырууга мүмкүндүк берди. Балдар, эми трансгендик организмдер жөнүндө маалымат алгыла. Трансгендик деген сөз грек сөзүнөн транс көчүрүү дегенди билдирет. Трансгендик организм табигый аргындашууда пайда болбогон, жасалма түрдө бир жандыктын генин экинчи жандыкка көчүрүү жолу менен алынган жандуу организмдер. Трансгендик организмдерди жаратуу үчүн көптөгөн өлкөлөрдө биотехнологиялык фермалардын түзүлүшү уланып жатат. Бул ишканаларда өсүмдүктөрдүн жаңы сорттору жана жаныбарлардын породалары иштелип чыккан. Мисалы, бактериянын уулуу белок затынын гени кошулган өсүмдүктөр зыяндуу курт-кумурскалардан коркушпайт. Мындай трансгендик организмдер өздөрү ууну иштеп чыгып, кол салган курт-кумурскаларды өлтүрүшөт. Учурда селекциянын ар кандай усулдарын колдонуп, окумуштуулар ооруларга, ыңгайсыз чөйрөнүш шарттарына туруштук бере алган өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын жогорку түшүмдүү сортторун, породаларын алууда. Трансгендик сүйүктүү жаныбарлар. АКШдагы Glowfish Soda маркасындагы ар түстөгү зебра балыктар бир даанасы $5 сатылат. Данио рерио аттуу флуоресценттик коралл белоктору менен боелгон кызыл, сары, жашыл балыктар жалтырап көрүнөт. Данио рерио балыгынын табигый түсү боз түстө болгон. Сууда уулуу заттар болгондо ал түстүн өзгөртүү менен тирүү калат. Себеби сууну тазалоого алышат. Ошондой эле булгануунун индикаторлору болуп саналат. Биринчи жолу 2006 жылы Европалык Союзда трансгендик жаныбар эчкинин сүтү антитромбин 3 дары каттары катталган. Фарминг трансген үй жаныбарларынан адамдын сүтүнүн курамына дал келген сүт алынууда. Ошондой эле трансгендик тооктор алынды. Мында жумуртка белогунда тери рагы меланомага каршы антитело иштеп чыгат. Ошондой эле адамдын интерферонун дагы иштеп чыгат. Трансгендик жаныбарлар адам үчүн трансплантант. Трансгендик чочкунун органдарын адам үчүн трансплантация кылууга болот. Негизги милдети иммунологиялык тоскоолдукту жоюу,
Донор жаныбарлардын адамдарга патогендердин өтүшүн болтурбоо, донор органдын адамдын органы менен анатомиялык жана физиологиялык дал келишин иштеп чыгуу. Биринчи эксперимент чочконун трансгендик бөйрөгүн жана жүрөгүн маймыл павианга ийгиликтүү көчүрүшкөн. Эми балдар биотехнология илими жөнүндө маалымат алгыла. Биотехнология грек тилинен которулуп, биос тиричилик, техно өндүрүш, логос илим деп которулат. Адамга керек болгон баалуу продуктыларды алууда тирүү организмдерди технологиялык өндүрүштө пайдаланууну изилдөөчү илим. Биотехнологиянын негизги максаты тирүү организмдерди, биологиялык системаларды, процесстерди өнөр жай масштабында керектүү заттардан продуктыларды алуу болуп саналат. Негизги милдети саламаттыкты сактоодо колдонулган жаңы биологиялык заттарды, дарыларды алуу. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн илдеттерин оору козгогон зыянкечтерден коргогон керектүү заттарды алуу. Бактериялык жерсемдикичтерде өсүмдүктөрдүн өсүүсүн жөнгө салуучу пайдалуу заттарды алуу. Ошондой эле айыл чарбачылыгында жаныбарлардын продуктуулугун арттырууда баалуу витаминдерди, азык кошулмаларын, ферменттерди, аминокислоталарды алуу. Ал эми ветеринарияда колдонулуучу жогорку эффективдүү препарат алуу. Тамак аш, химия, микробиология өнөр жайларда баалуу продуктуларды алуу. Айыл чарба, өнөр жай жана үй тиричилигиндеги калдыктарды кайра иштетүү эффективдүүлүгүн изилдеп, башка тармакта айыл чарбачылыгынын эл чарбасына колдоnuучу башка заттарды алуу. Мисалы, жерсемдикичтерди, күйүүчү майларды, биогаздарды алуу. Ушуга ылайык биотехнологиянын негизги багыттарын аныкташат. Тамак аш биотехнологиясы, медициналык биотехнология, айыл чарба биотехнологиясы, өнөр жай биотехнологиясы жана экологиялык биотехнология деп өз ичинен бөлүнүп кетет балдар. Адамдын оорусун изилдөө үчүн колдонуу дагы биотехнологиянын бир тармагы. Азыркы учурда адамдын СПИД, Альцгеймер оорусун, артрит, булчуң дистрофиясы, гипертония да изилдөө үчүн колдонууда. Ошондой эле зыяндуу шишиктердин пайда болуусун, нейродегенеративдик бузулуу, ички секреция бездеринин бузулушу, жүрөк кан тамыр оорулары жана башка көптөгөн ооруларды дарылоо жолдору дагы изилденүүдө балдар. Анда үй тапшырмасын белгилеп жазып алгыла балдар. Анда сабагыбыз бүттү, сак саламатта тургула.